Assalamu алейкум, урматтуу менин көрүүчүлөрүм, катталуучулар. Буга чейинки видеолордо биз үйлөрдүн чыгымдарын эсептеген видеолордо очоктун видеосунда мына ушундай душевой, летний душевой сурашкандар аябай көп болду. Биз ошол подписчиктердин, катталуучуларыбыздын ой пикирин, суранычын эсепке алып, бүгүн мына ушундай летний душевой чакан ошол тууралуу маалымат беребиз. Негизи мына ушул курууга канча каражат кетет, канча сом кетет, ошол боюнча толуктак маалымат беребиз. Ага чейин мен бир сыйра тааныштырып өтөйүн. Бул жерде негизи эки эшикти көрүп турасыздар. Бул жагы ушул душевой, ал эми тиги жагында болсо ажаткана. Эмесе баштайбыз. Көп узатпай эле коеюн. Негизи мунун корпусу, карказы баягы легкий конструкция менен жасалган. Кыш эмес, башка эмес. Эмне материал экенин мен чыгымдарды эсептегенде кошо айтам. Анда бисмиллахиррахманиррахим деп бул жака кирип баштай берели. Киргенде эле көрүп атасыздар, бул жер чечинүүчү жай. Ушул летний душевойдун чечинүүчү жайы. Ремонт негизи дуалдары ушул пластик каражатынан жасалган, потологу негизи окшош материал, башка түстө бирок. Ал эми полдору болсо кафелден жасалган. Бул жерде болсо мына ушул тазалык үчүн атайын раковина, ысык суу, муздак суу. Анткени бул жакта мына Аристон көрүп турасыздар. Ысык суу, муздак суусу бар. Баягы сакал мурут алганга, машинканы сайганга бул жерде ушул розетка да коюп коюптур. Күзгү негизи шарт аябай мыкты экен. Кийим иле турган жерлер негизи чакан, тыкан, бир адам кирип жуунуп чыкканга жакшы. Андан сырткары бул жерде кир жуучу машинаны дагы мына ушул жерге орнотуптур. Үйдүн ичине баягындай атайын бир жерде орундук ээлетпей, мына ушул летний душевойдун чечинүүчү бөлмөсүнө же болбосо раздевалкасына орнотуптур. Мен ойлойм, бул дагы аябай жакшы идея. Ошондой эле бул жер жуунуучу жайдын өзүндө теплый пол бар. Бул жерде көрүп турасыздар, ушул теплый полдун включатели мына ушул жерден жандырып, өзүнчө настройкалары бар экен. Ошого карап ушул жердин полу ысыйт экен. Бул чечинүүчү бөлмөсү болду. Аристонду көрүп турасыздар. Раковина, кир жуучу машинаны ушул жерге коюптур. Негизи идея жакшы экен. Андай деле чоң жерде элебейт экен эң башкысы. Андан кийин бул жак мына ушул жууна турган бөлмө. Бул жерде чакан терезеси бар. Бул жерде чакан терезеси бар, көрүп турасыздар. Бул жакта болсо мына ушундай жуунуучу жер. Негизи бул жер мен башында айтып өткөндөй жайкы жуунуучу жай, тагыраагы летний душевой. Орусча айтканда мына ушул чекесин атайын барьер кылып тосуптур, ушул суу эме болуп кетпеш үчүн. Анан бияка уклон кылып суу ошо ортого түшүп кетет экен. Бул жерде көрүп турасыздар. Суу бияктан түшүп атат. Мына ушул душка окшоп. Бул жерде көрүп турасыздар, атайын ушул сантехникалык каражаттар. Бул дагы мындай кымбатыраак, бекемираагынан окшойт. Мунун баасын дагы алдыда сиздерге айтып өтөбүз. Бул жакта мына ушул чачыратып берүүчү сууну атайын эмелер. Ал эми бул жерде болсо мына ушул парфюмериялык каражаттар коюлуптур. Негизи мына ушундай, ичи дагы жарык, таза, тыкан жер экен. Негизи жаңы эле курулган. Бул менин оюмча бир 10 күндөн ашты окшойт мунун курулуп бүткөнүнө. Плафон коюлуптур. Бул жерде дагы ушул дуалы, потологу бардыгы пластик каражатынан жасалган. Ал эми полдору болсо кафелден жасалган. Мына ушундай. Сиздер ушул летний душевойду көрдүңүздөр. Пардасы, кыскасы. Ушул жерде сиздер эмнени көрүп турган болсоңор, ошолордун баарына канча акча кеткенин мен алдыда сиздерге көрсөтүп бергенге аракет кылам. Бул жак ушул жуунуучу бөлмөсү болду. Ал эми бул жер кийим алмаштыруучу жайы. Андан кийин мен мына ушул жердин өзүнөн эле чыгып, бул жакта ажаткана дагы мына ушул менен кошо курулган. Ажаткананы дагы көрсөтүп коеюн. Ажаткана дагы кадимки ажаткана, ичи таза, тыкан, жыттанбаган. Бул жакта раковина дагы бар экен. Ысык суу бар. Анткени ортодо Аристон бар, билесиздер. Чашегенуя. Ушул кадимки эле ажаткананын мына ушундай айылдагы ажаткананы заманбап ажатканага айлантыптыр. Терезе дагы бар экен бул жакта. Ошо аба алмаштырып туручу.
Негизи мына ушундай. Сиздер көрдүңүздөр, бул жерде биз чакан, сиздер сураган ушул чакан душевойду ажатканасы менен кошо тартып көрсөттүк, маалыматты бердик. Эми алдыда мына ушуну куруп бүтүрүүгө канча каражат кеткендиги боюнча сиздерге так маалымат беребиз. Негизи эле бул жердеги ушул ОСБ каражаттар, пластик эшиктер, терезелер, мына ушулардын бардыгын биз эсептеп чыгарып беребиз. Ал эми бул жерде болсо, мына ушул сырттагы кол жуучу жай болот экен атайын. Мына ошонун орду экен. Ал эми бул жерде менимче суусу түшүп кетсе керек. Бул баягы ажатканадан чыккандан кийин ал жакта жуушту унутуп калса, бул жерден колун жууп кете берсе болот. Мына ушундай чакан летний душевойго ажаткана менен кошо канча сом каражат кетет, эмне каражаттар кетет, кайсыл стройматериал канча сомдук кетет, мына ошол боюнча алдыда сиздерге толугураак маалымат беребиз. Бизден алыстабай туруңуздар. Эмесе мен урматтуу катталуучуларым, биз чыгымдарды эсептөөнү баштайбыз. Душевойдун чыгымы негизи жалпы аянты жөнүндө айта турган болсок, 5ке 2,5 ушул туалет бардыгын кошкондо 12,5 метр квадрат чыгат экен. Такта 5ке 10 размер, узуну 4 метрден 25 штук кеткен. Ар бир штугу 350 сомдон, ошол 4 метрлиги 350 сомдон 8750 сом. Рейка 5ке 4, 3 пачка жалпы 144 метр, 28 сомдон 4032 сом. Пенаплекс болсо ар бир даанасы 0,6 метр квадрат чыгат экен. Мындан 80 даана кеткен, 120 сомдон 9600. Пластик баягы ичиндеги дуалдын ички дуалдын жана потолоктун ушул каптаган пластик болсо 110 даана кеткен, 180 сомдон 19800 сом. Аристон 8000 сом. Суу мотор вакуумный 4500 сом. Суу турбаларга жалпы 4000 сомдук каражат кеткен. Ал эми душ сместитель жанагы анысына болсо 2000 сом кеткен. Раковина 2 даана 1800 сомдон 3600 сом. Раковинанын сместители 2 даана 700 сомдон 1400 сом. Занавеска карнизи менен 700 сом. Туалеттеги чаша генуя 1500 сом. Эшиктери жөнүндө айта турган болсок, пластик эшиктен бул жерде 3 даана бар. Ар бир даанасы 6000 сомдон 18000 сом. Форточка 2 штук 1500 сомдон 3000 сом. Раздевалкада күзгүнү көргөнсүздөр, ал күзгү 1500 сом. Ал эми тумбочка болсо 4500 сом. Ал эми полдун кафелдери жалпы 12 метр квадрат кафел кеткен полуна. Ар бир метр квадраты 450 сомдон 5400 сом. ОСБ 6 даана кеткен, 1200 сомдон ар бир даанасы 7200 сом. Электроприборлорго жалпы 2500 сомдук акча кеткен. Теплый пол 2 метр квадрат теплый пол болгон, буга 4500 сом каражат, ушул бардык ичиндеги өзүнүн тетиктери, жабдыктары менен. Мына ошентип жалпы материалдын чыгымы 114482 сом болду. Ал эми устанын акысы болсо 35000 сом болду. Жана сиздер раздевалкада көргөн кир жуучу автомат машинанын баасын кызыккандар болсо, мен аны тизмеге кошкон жокмун. Ал кир жуучу машина Samsung деп аталат, баасы 22000 сом. Мына ошентип жалпы мына ушул душевойду куруп бүтүрүүгө, бул жерде душевой бар и ажаткана дагы бар ичинде. Материалдык чыгым жалпы 114482 сом болду. Ал эми уста акысы 35000 сом болду. Экөөнү кошкондо 149482. Мындай жалпылап айтканда 150.000 сом каражат кетиптир. Бул жерде биз кошкон жокпуз, септикти кошкон жокпуз. Мына ушундай маалымат сизге жаккан болсо, ой пикирлерди жазып, класс басып, биздин видеонун ссылкасын бөлүшкөндү унутпаңыз. Анткени бул биз үчүн чоң колдоо болот. Ал эми мына ушундай душевой жасагандарды, усталарды издегендер болсо, мен описанияга жана ушул экранга усталардын дагы номерин калтырганмын. Чалып байланышып, буйртма берип жасатсаңыздар болот.